Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү 9 класснын кыргыз тили сабагынан Арыстанбек Буйлаш уулу тууралуу текст окулуп, ал тексттин негизинде силер дил баян жазасыңар. Сабактын максаты: балдар, силер бүгүн сабактан өз оюңарды тизмектеп жазууга үйрөнөсүңөр. Ойдун өнүгүшүн, аякташын калыпка келтирүү менен жазуунун маданиятына калыптанасыңар. Текстти бир сыйра огуп, оюбузду толуктап, жыйынтыктап, жөнөкөй план түзүп алып, текст жазууга киришебиз. Арыстанбек Буйлаш уулу Кыргыздын өткөн доордогу ак таңдай акыны, айтылуу комузчусу. Ал кулактан кирип, бойду алган ондогон канаттуу ырларды, татаал кайрыктардагы залкар көөлөрдү чыгарган. Арыстанбек 1824-жылы Ысык көлдүн жети-күзүнөн Теский сыртындагы Тынымсейит уругунан чыккан Буйлаш бийдин үйүндө туулган. Ал 2 катын алган. Байбичесинен 5, токолунан 2 баласы болгон. Арыстанбек бийдин Төрөкан деген токолунан төрөлөт. Башка эмес малга, дүйнөгө эсирген Буйлаш Төрөканды чолпондо 2 бала төрөгөнүнө карабай, аны чанып, салбар кылып таштайт. Төрөкан кара алачыкта баш калкалап, чээди жаш балдары менен жатакта өчпөстүн шамын жагып, өлбөстүн күнүн көрөт. Арыстанбекти атасы да, байбичесинин балдары да теңине алышпайт. Таш боор Буйлаш Арыстанбек кол арага жарай баштаганда, аны комуз менен койдун артынан салат. Жаш баланын кайтарганы кой, алганы отун болсо да, ыр менен көөгө бармактайынан кызыгат. Бирок ал калк аралап кадырлуу шайырлар менен жолугушуп, таалим-тарбия алайын десе, койчумандыктан колу бошобойт. Ошондой болсо да, айылдагы аш-тойлордон, жыйындардан кээ бир ырчылардын, комузчуларды көрөт. Алардан Арыстанбек сабак алсам деп талаптанат. Тилекке каршы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, күнүмдүк жашоо турмушунан, азабынан Арыстанбек айылдан айылды аралап, айтылуу ырчылардан, комузчулардан таалим ала албайт. Тек гана табигат берген шыгын өз алдынча кой четинде, тели тең туштарынын арасында өнүктүрөт. Арыстанбек да бара-бара айыл аралап, өнөрүн арбыта баштайт. Ал айылына ак таңдай төкмө ырчы, айтылуу комузчу катары тааныла берет. Балдар, силер текстти бир ирет угуп чыгып, оюңарды жыйынтыктап, кластер түзгөнгө аракеттенгиле. Кластерди төмөндөгүдөй иретте, көрүнүштө түзсөңөр да болот. Андан сырткары интернет булактарынан Арыстанбек Буйлаш уулу тууралуу маалыматтарды карап чыгып, оюңарды толуктап, ишиңерди баштагыла. Эмесе балдар, мен силердин ишиңерге ийгилик каалайм. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.